Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу радио каармандар, баарыңыздарга жагымдуу салам айтуу менен бүгүнкү эфирдик саатыбызды баштар алдында турабыз. Бүгүн бизде жалпы баарыңыздарга белгилүү болсо керек, көпчүлүк бул жөнүндө маалыматы бар. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги 2020-жылдын 30 ноябрынан 5 декабрга чейин мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борбору тарабынан уюштурулган калкка бекер укуктук жардам берүү декадасын баштаган. Дал ушул декаданын алкагында бүгүн биздин студиябызга ушул Баткен облустук атайын мекемелердин юристтерини, адвокаттарын десек да болот, ушул укук боюнча адистерин чакырып отурабыз. Сиздердин баардык болгон суроо талаптарыңызга бүгүнкү эфирдик саатыбыздын жүрүшүндө жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Анда биздин Баткен облустук юстиция башкармалыгынан атайын уюшулуп келген коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги караштуу мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборунун Баткен облусу боюнча координатору Бостонбаев Каныбек мырза, жана ошондой эле кадастр мамлекеттик мекемесинин Баткен филиалынын юристи Боронов Акбарали мырза, жана ошондой эле биздин кийинки коногубуз Баткен райондук социалдык башкармалыгынын юристи Осмонов Замирбек Исакжанович, жана ошондой эле Баткен райондор аралык эмгек социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын мамлекеттик компенсациялар жана пособияларды чектөө бөлүмүнүн сектор башчысы Шайдылаева Жайкал айым бүгүн биздин студиябызга конокто. Кош келипсиздер. Эми алгачкы эле суроо, бүгүнкү күндө жеке өзүнүн суроосу менен баштайлы. Акыркы бир жылда дейбизби, кайсы укук боюнча, кайсы суроолор боюнча элдер көп талап менен кайрылып атат? Кайсы суроолор боюнча? Уруксат берсеңиздер, биринчи иш-чаранын жөнүндө кичине маалымат берип кетейик. Бул жылда ошол жыл сайын Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги ошол акысыз юридикалык жардам боюнча декаданы өткөрүп келет. Былтыр дагы өткөн, билесиздер. Бул иш-чаранын негизги максаты ошол жарандарга укуктук маселелер боюнча өздөрүнүн кызыктырган ошол укуктук суроолоруна ошол мамлекеттик органдар тиешелүү, бул жерде көрүп турасыздар, Соцфонд, Соцзащита, мамлекеттик жер каттоо органынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөрүлүп жатат. Бул жерде ошол ар бир жаран өздөрүнүн жерге байланыштуу үй бүлө, Соцфонд, Соцзащитага ошол мамлекеттик органдардын аткарган иштери жөнүндө, анан ошол мамлекеттик органдар дагы өздөрүнө тиешелүү укуктук маселелер боюнча суроо алса болот. Консультация, укуктук консультация жөнүндө айтып кете турган болсок, бул мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамда каралгандай, консультация бул эмне? Консультация ошол жарандарга Кыргыз Республикасынын укуктук субъектилерин, алардын аткарган иши боюнча жана сотко чейинки ошол укуктарды сотко чейин жана соттон кийинки тартипте чечүү маселелери каралат. Экинчи тартип ошол квалификациялык юридикалык жардам. Бул жардам ошол атайын биздин мекеме менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борбору менен келишим түзгөн адвокаттардын иш аракети. Ошол жарандар өздөрүнүн административдик, кылмыш, жарандык иштер боюнча бизге арыз берип кайрылса, ошол биздеги адвокаттарды дайындап ошол жарандарга жардам көрсөтөт. Анан керек учурда ошол акысыз болот. Кимдерге акысыз? Ошол жалгыз бой энелерге, өзгөчө оор кылмыштарга чектелгендерге, психикалык оору менен жабыркаган жарандарга жана биринчи, экинчи топтогу майыптуу бар адамдарга акысыз берилет. Экинчи тартип ошол жарандардын бир жылдык кирешеси Кыргыз Республикасынын республикалык бюджет жөнүндө мыйзамда каралган эң аз айлыктын 60 эсесинен, эң аз айлыктын 60 эсесинен бир жылдык кирешеси аспаган жарандарга берилет. Бул негизинен ошол жаран кайрылганда биз Соцфондко, Соцзащитага, салык кызматына запрос беребиз. Ошонун негизинде ошолордун берген справкасынын немесин негизинде доход кирешесин аныктап ошонун юридикалык жардам берилет. Эми мен жогоруда суроомо жооп берип өтсөңүз, акыркы бир жыл аралыгында элдердин кайсыл юридикалык жактан укуктарынан көбүрөөк суроо келүүдө, талаптар келүүдө? Негизинен былтыркы жылкы ошол консультациялык укуктук иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча, статистика боюнча алып карай турган болсок, негизинен бул бизде Баткен областынын аймагында
үй бүлөлүк маселелер боюнча, жер жана мурастоо маселелери боюнча көп кайрылуулар, арыздар кайрылган. Урматтуу угармандар, силер дагы ушул жогоруда айтылган бүгүнкү биздин социалдык эмгек тууралуу сурооңуздар болсо, пособия, турак жай жана керектөөчүлөрдүн укугун коргоо, административдик укук бузуулар тууралуу, жол транспорттук кырсыктар тууралуу сурооңуздар болсо, негизи эле жалпы эле ушул укук тууралуу юристтерге сурооңуздар болсо, түз биздин байланыш номерубузга чалып дагы айтсаңыздар болот, жана биздин WhatsApp номерибизге дагы жазып жиберсеңиз болот, 771-69-05-69. Эми алгачкы келген суроолорго бере берейин, кимге тийиштүү болсо жооп берет. Саламатсыздарбы, юристтерге суроом дейт. Түз эфирден берип коюңуздар суранам. Баткен райондук соту 15 жаштагы баламдын 3 жылдык алиментин өндүрүп бере албай жататтар дейт. Ишти токтотуп коюшкан. Эмнеге токтотуп коюңар десем, ал адам Бишкекте жашайт экен. Издөөгө бергенбиз дештилер. Издөөдө болсо да Бишкектеги адресин бергем дейт, жашаган адресин. УВДга барып сурасам, издөөдө эмес экен дейт. Эмне үчүн иштебейт сот аткаруучулар? Булардын максаты эле акча тилөөгөндө. Эмне үчүн мен айына 1000 сом болгону төлөөчү алиментке сот аткаруучуларга акча сунушташым керекпи? Анын үстүнө кимге арызданам дагы соттордун үстүнөн дейт. Прокуратурага кайрылсам, алар дагы арызды карашабы, карашпайбы деген ойдо жүрөм дейт. Ошол биринчиден бул маселе боюнча ошол издөө жарыялаганда ошол жарандын алимент төлөөчү, жарандын ошол расмий катталган жери боюнча неме берет, издөө берет ички иштер органдарынын кызматы аркылуу. Анан бул сот аткаруучулардын иши боюнча биринчи ошол сот аткаруучунун иши боюнча ошол сот аткаруучунун ошол органдын жетекчисине кайрыласыз. Эгер ал жерден майнап чыкпай калса, ошол тиешелүү мамлекеттик органдарга, тагыраак айтканда прокуратура органына кайрылып, ошол маселени чечип алсаңыз болот. Анан дагы бир жери биз ушул именно ушул сиз суроодо кайрылган маселелер боюнча дагы биздин адвокаттар буга чейин алектенип келатат, бүгүн дагы алектенет. Эгер неме кылсаңыздар, жеке өзүңүз келип кайрылсаңыз болот. Бизге биздин Баткен облустук юстиция башкармалыгына кайрылса, ошол биздин маселеңизди карап көрүп туруп, адвокатты дайындап, ошол алиментиңизди өндүрүүгө мындай адвокаттарды сунуштайт элек. Рахмат. Кийинки суроо жер боюнча экен. Кызыл жол кварталында дейт, элге жер жетпей турган учурда тургундардын дейт, креслодо отургандардын пайдаланып тааныш билиштерине 20-30 киши гектарлаган жерлерди айылдын эң алдыңкы кишилери арендага алып ээлеп алышкан дейт. Арендага алганы мейли дейт, Кудайдын алдында адилетсиздик ушул жерлерди элге кантип кайтаруунун жолу бар? Кандай жол менен? Алса болобу? Негизи жолу барбы? Анан арендага алган жерлерин жылына четинен сатып бизнес кылып баштадылар дейт. Негизи аренда тууралуу, жерди арендага алуу, анын пайдалануу жолдорун айтып өтсөңүз, Негизи жерди Баткен шаарынын мэриясы тарабынан ошол арендага жылын көрсөтүп, канча жылга арендага берилет жер. Ал арендага берилген жерди сатып бериптир дегени кандай? Ага мен арендага берилген жер, ал жер сатылбайт. Аренда жер ошол мэриянын жери болуп эсептелгендиктен арендага берилген жерди сатууга мүмкүн эмес. Негизи мыйзам боюнча, Негизи мыйзам боюнча арендадагы жер сатылбайт, ал жерди сатууга мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Анын калганы барысы мыйзамсыз десек болот экен, Ооба. Кийинки суроо, саламатсыздарбы, мындан 1 жыл мурун пособие алайын десем, үйүң евро экен деп, кайнатаңдын үйүндө турат экенсиң деп бербей коюшкан дейт. Азыр ушул учурда өзүбүзчө кожолук болуп бөлүнгөнбүз. Эч кандай машина, мал, сал деген жок. Жумасына бир жолу кайненеме келип базарда жардам берем, ошонун үчүн дагы берилбейт деп жатат. Үй жайым башка болгону жардамга келем десем да, ал сени лично көйгөйүң деп пособие чыгарбай жатат. 3 балам бар. Ушуга жооп алып берүүңүздөрдү суранам дейт. Рахмат деп бизге 574 абонентиме калтырган. Саламатсыңарбы, радио угуучулар. Ошол пособия боюнча мен сиздерге билдирип кетейин. 3 балаңыз болсо, кайната кайнеңдер менен чогуу жашабай өзүнчө жашаган болсоң, эгерде доходуң ошол эң төмөнкү деңгээлден
деңгээлде болуп жакыр үй бүлөлөрдүн катарына кирсеңиздер пособие чегерүүгө мүмкүн сиздерге. Дагы эле ошого окшош суроо экен. Мен Бишкекте турам дейт, 5 балам бар, чоңдор, барсам жардам жок. Жардамга муктажмын. Күйөөм каза болуп калган, кимге кайрылам, квартирада турам дейт. Негизи ушундайлар аябай көп да. Мындай алып караганыбызда күйөөсү жок, анан же болбосо ЗАГСы жок. Атайын ошону тастыктаган документтери жоктор каяктан кантип жардам ала алат, кантсе болот? Бишкекте жашаган болсо, каерде жашаса, ошол жердеги башкармалыкка барса, ошол жерден чыгат берет пособияны. Жашаган жеринен справка апарат, ошол керектүү документтерди алып барса, мисалы Бишкек шаарында болсо, ошо Бишкек шаарына кайрылса, ошол жердеги адистер пособие чегерип беришет. Баласына чейин, Жолдошум дейт, Россия Федерациясынын дейт, жараны дейт, мен Кыргызстандын жараны, бул жактан ЗАГС алсак болобу дейт. ЗАГС боюнча биздин адисибиз. Кандай? Күйөөм Россия Федерациясынын жараны дейт, а мен Кыргызстандын жараны. Экөөбүз бул жактан ЗАГС алсак болобу деп суроо калтырыптыр. Бул маселе боюнча ошол бул эми жарандык боюнча маселе каралып атат да бул жерде. Жарандыкты кимдер ала алат деген. Мисалы үчүн биздин Кыргыз Республикасынын жаранына никеге туруп, ошонун негизинде жарандыкты алса болот. Бизден именно ошол нике боюнча айта турган болсок, ошол биздин Кыргыз Республикасынын никесин алса болот кайрылып арыздын негизинде. Демек болот. Биргелешкен арыздын негизинде. Анан толугураак билүүңүз үчүн атайын биздин ушу Баткен облустагы юстиция министрлигинин башкары атайын бул жакта мекемесине кайрылсаңыз болот. Толук түрдө жообун алып, атайын адистер сизге толук түрдө жооп берет деген үмүттөбүз. Сурооңуздар болсо 771 69 05 69 номерине жана ошондой эле биздин YouTube'дагы видеосунун астына комментарий кылып жазып калтыра аласыз. Кийинки келген суроо: саламатсыздарбы, сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Мурас боюнча айтып өтсөңүздөр. Негизи мурас калтыруу азыркы учурда бизде көп эле мурас жазып калтырбайт. Анан бир туугандар ортосунда дайыма чыр чыгып келет. Мурасты биз канткенде анан мыйзамсыз ала алабыз деп жазыптыр. Чындыгында бизде атайын завещание деп коет го орусча. Калтырбайбыз да, анан бир туугандар ортосунда же болбосо анын балдарынын ортосунда дайыма чыр болгон учурлар көп кездешет. Эми бул мурас маселеси өтө мындай орчундуу, бүгүнкү күндө соттук практикада дагы мындай чоң проблема жараткан маселе. Бул эми биздин укуктук маданияттын деңгээли. Бизде завещание деген жана керез деген түшүнүктү анча колдонушпайт да. Мыйзам укук берип атат, ошол мүлктүн эгеси көзүн тирүү маалында нотариуска келип, өзүнүн мүлктөрүн баардыгын неме кылып, кыймылдуу мүлкүн кимисине берет, балдарын кыймылсызын кимге берет, өзү чечип туруп завещание кылып туруп таштап кетсе болот. Бул биринчи жагы. Бул эң оңой жолу, Экинчи жагы ошол эле маселени көзүнүн тирүүндө эле балдарын алып келип туруп бөлүштүрүп берип койсо болот. Жанагы белек кылуу келишим, белек кылуу тартибинин негизинде. Эгер ушул укуктук ушул жогоруда айтылган маселелер чечилген эмес болсо, бул мурастоо тартибинин негизинде чечилет. Бул ошол мүлктүн эгеси, допустим, атасы өтүп кете турган болсо, каза болгон болсо, каза болгондон кийин балдары барып 6 айдын ичинде мамлекеттик нотариуска кайрылып, ал жерде ошол мүлктү алуу боюнча, мүлктү мурастап алуу боюнча арызын берет. Мыйзам боюнча ошол карап туруп, мүлк биринчи очереддеги, мисалы үчүн мурастоочулар кимдер, аны нотариус аныктайт. Эгер күйөө өтүп кеткен болсо, жубайын чакырып, эгер ал дагы жок болсо балдарын чакырып туруп, эгер ошол териштирүүнүн негизинде кимге өткөрүп беребиз деп бир туугандар же энеси менен же атасы менен сүйлөшүп, ошол кимге өткөрүүнүн тартибин аныктап туруп, анан нотариуска барса, мисалы үчүн бизде көбүнчө биздин менталитетке жараша билесиздер, үйдөгү мүлктү кичүүсү алат. Бизде ушундай тартипте башка уулдары, чоң уулдары ошол макулдугун берип, ошол макулдугунун негизинде кичинесине мурастап өткөрүп берсе болот. Жогорудагы суроонун улантысы экен, жайкалайм. Мисалы дейт, ошол үйдө обой, эшигиңдин алды, кафель же болбосо үйүңдү ремонт аябай сонун экен деген атайын бир закондо каралганбы?
мисалы үчүн ал үй биздин кайнатабыздын үйү. Биз ал үйдө жөн гана жардам берип жашаганбыз. Азыркы жашаган үйүбүздө кайнатам салып берген. Биз ал үйдө жөн гана жашайбыз, бирок биздин жашоо шартыбыз ушу пособие ала турганчалык эле деп жазыптыр. Чындыгы. Бул эми пособие негизинен айтылып атпайбы? Эң жакыр үй бүлөлөргө үй бүлөлүк көмөк катары берилет. Булар эми орто жашаган адамдардыр, доходтору жетиштүү, өздөрүнө жетиштүү адамдар болушу мүмкүн. Бу жерде балдарга берилет деген жери жок пособиянын, балдардын баарына. Жакыр үй бүлөлөрдүн 16 жашка чейинки балдарына берилет деген жери бар да мыйзамдачы. Аны атайын комиссия иликтейби ошондо бар? Муну комиссия иликтейт. Кимге берилет, берилбейт, жайынан барып таныш. Бизде ошо атайын адистер бар, айыл өкмөттөгү алар ар 100% кайчылаш текшерүүгө барып, кимге чыгат, кимге чыкпайт. Андан тышкары айыл өкмөттөрдө сос адистер бар, алар бизге ошол жакырларды аныктап, изилдеп беришет. Рахмат. Эми дагы ушу жер маселелери боюнча өздөштүрүлгөн жерлердин азыркы учурда документ жасоо аябай эле кыйын. Мисалы үчүн биз 97-жылкы токтом негизинде үй салып азыркы учурда жашап жатабыз. А бирок шаардын Баткен шаар болуп калыптангандан кийин биз жашаган жерди жайыт деп тааныптыр дейт. Жайытка киргизиптир. Азыр эми биз кантип ал жерге кызыл китеп ала алабыз дейт. Мындайча айтканда каттап алабыз өзүбүзгө дейт. Өздөштүрүлгөн жердин азыркы ошол картографиялык материалдар боюнча өздөштүрүлгөн жери жайыт жер категориясы жайыт болуп калган, жайытта турган болсо ага документ жасаганга жайыт мыйзамынын негизинде буга документ жасаганга мүмкүн эмес. Бирок айтып атпайбы, бул 97-жылы ал жер жайыт деген эме деген эч бир документ жок болгон. Бирок токтом кабыл алып, ошол токтом чыгартып алган, ошол өздөштүрүлгөн жер деп. Азыркы учурда Баткен шаар болуп калыптангандан кийин айтып атат, биздин бул жайыттын территориясы экен деп эле бөлүп койгон да. Ошол жердин категорияларын аныктоочу ишкана Гипрозем. Гипроземдин материалдары боюнча жайыт болуп жайыт катары көрсөтүлгөн болсо ал жерге кадастр мамлекеттик мекемесинен кызыл китеп алууга мүмкүнчүлүк болбой калат. Ага чейинки токтому болуп атпайбы анын? Мисалы. Ага чейинки токтому болгон жокко чыгарылабы? Ага чейинки токтому болгон менен дагы азыркы ошол карта боюнча жайытка кирген болсо ага документ алганга болбой калат. Рахмат. Кийинки суроо: саламатсыздарбы? Барыңыздарга, ишиңиздерге ийгиликтер каалайын. Менин суроом төмөнкүчө. Мен азыркы учурда ЗАГСым жок эле жашаймын. 3 балам бар. Балдарым баарысы өзүмдүн атыма жазылган. Аларды ЗАГС алып кайра атасына каттатсам болобу деп жазыптыр. Болот, ооба. Ошол ЗАГС органына кайрылып, ошол аталыгын аныктоого арыз берет. Арыз берип, ошол арыздын негизинде актовый записке киргизет. Ошол актовый записке киргизип, вот мына аныктоодун негизинде атасы Паланчиев түгүнчү болуп аныкталды деп туруп, ошо каттоо китепчесине киргизгенден кийин фамилияларын ошол актоо неменин негизинде атасынын немесин өткөрүп берсе болот. Жогорудагы биздин угарманыбыз дагы кайра суроосун толуктаптыр. Эгер биз Кыргызстан ЗАГС ала алсак, канча күн убакыт талап кылат, канча убакыттын негизинде биз ала алабыз ЗАГСка эгер ала турган болсок дейт. Эми бул жерде толук немеси эсимде жок экен суроогун. Бирок ошол ЗАГСтагы ошол керектүү документтерин, пакет документтерин жыйылып тапшырган негизинде неме кылып берет да. Карап берет, э? Карап берет. Саламатсыздарбы? Бардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, кутман күн каалаймын. Менин ооруп жаткан атамды караймын. Азыркы учурда жаңы мыйзам чыгыптыр. Кимдир ошол үйүндө майыптарды караса, ошолорго атайын чектелген акча айлык маяна төлөп берет экен. Ага кандай документтер талап кылынат деп сураптыр. Чындыгында азыркы учурда жакынкы күндөрдө ушундай министрликтин демилгеси менен ушундай мыйзам ишке кирди. Ага кайсы документтер талап кылынат? Бу жерде ассистент акча деп коебуз муну. Бу жерде биринчи группадагы жайынан тура албаган эмелерди врачтар аныктап берет бизге. Врачтардын справкасынын негизинде төлөйбүз аны. Ага кайсы документтер керек? Ошол аныкталган. Ага ошол мисектин справкасы, анан врачтардын атайын корутундусу. Корутундусу. Ошондон кийин анан кийин керектелчү документтер, паспорту, ошол адамдын берки караган адамдын паспорттары, ошонун негизинде анан чектейбиз.
Кийинки суроолор кутмандуу күнүңүз менен баардыгыңыздарга ишиңиздерге ийгиликтерди каалаймын. Азыркы учурда жерлерди бөлүштүрүп берүү мамлекеттен ар бир жаран бир жолу жер алуу укугуна ээ дейт. Азыркы күндө дейт Баткен шаардык мэриясы учурда жер бөлүп берүү саясатын дейт башкача жүргүзүп жатат. Буга кандай баа бересиздер? Мисалы дейт биз Булак башы кварталында жашайбыз. Азыркы күндө бизге убагында Баткен шаарынан ичинен жер бергенде бизге берген эмес. Азыркы күндө Булак башыдан эгер жер бөлүнүп трансформацияга берилсе, бизге Баткен шаарынын жашы башка кварталдарына берилет экен. Бул мыйзам боюнча кандай деп жазыптыр? Бул жерди Баткен шаарынын аймагынын ичиндеги жарандарга Баткен шаарынын аймагынан эгер трансформация болуп жер бөлүнүп бериле турган болсо, ошол Баткен шаарынын аймагында катталган Баткен шаарынын аймагындагы жарандарга кезеги менен ошол жазган арыздарынын кезектүүлүгү менен карап, ошол жер бөлүп берүүдөгү түзүлгөн комиссиянын корутундусу менен кайсыл очереттеги кезеги келген жарандарга жер бөлүнүп берилет. Атайын мыйзам бар, мисалы үчүн Булак башы кварталында жашагандарга жалаң гана Булак башыдан жер берсин, же болбосо чет булакта жашагандарга чет булактан, андай мыйзамда жок. Андай мыйзам жок. Баткен шаарынын аймагындагы гана жарандарга берүүгө мүмкүн болот. Жалпы шаар тургундарына. Жалпы шаар тургундарына. Анда ошол шаарга кирген кварталдарда бөлүнбөйт. Бул кварталга берилсин же ал кварталга берилсин деген мыйзам жок. Рахмат. Кийинки суроо ушул менимче окуу жайда окугандар жазыптыр. Саламатсыздарбы? Мен 98-жылы Жагуда, бул жактан карап берейин. Жагунун 2-курстан контракт төлөй албай калып окубай калгам дейт. Азыркы убакта ошол жерден улантып окусам болобу, диплом алганга мүмкүнбү дейт, укугум барбы дейт. Негизи ошо токтоп калган жерден. Саламатсыздарбы, радио угуучулар? Бул 2-курста окуп, окуусунда бир кандайдыр себептер менен уланта албай калган болсо, контракт төкпөй неме кылган болсо, бул окуу жайга кайрылып туруп, окуусунда ошол 2-курстан улантып кетүүгө мында бар укугу. Ал 1-курсту окуган, анын контрагын төлөгөн, 2-курстан барып контрагын төлөп, ошол эле 2-курстан отуруп, ошол университетте окуп уланса болот. болот. Кийинки суроо: саламатсыздарбы? Менин 3 балам бар. 3 башкадан дейт. Экөөсүнөн алимент алам. Анан 3-сүнүн алиментке берейин десем, анын атасын кайсыл жерде экенин таппай жатабыз. Ал эми жердиги боюнча жашаган регистрация болгон жери боюнча ал жерде жок болуп жатат. Аны кантип издесек болот? Анан ага кандай кеп кеңеш бере аласыздар дейт. Бул туура, эгер ал жерде ошол сотко кайрылган болсоңуз, ошол соттон ошол жаранды чакырып, ошол маселени чечүү үчүн анын бир юридикалык, официалдуу бир юридикалык адресине жөнөтөт да запростучу. Эгер онун расмий такталбаган жери болбосо, арызды кабыл ала албайт да соттагычы. Ошон үчүн бу жерде маселе муну такташтырыш керек да, ошол турган жерине, расмий катталган жерин таап, ошол жер боюнча ишке чакырып, ошол алимент маселесин чечсе болот. Кийинки суроо: саламатсыздарбы? Мен дагы жогорку окуу жайдын бюджеттик негизинде аяктадым дейт. Мектептерде орун жоктугуна байланыштуу иштей албадым. Окууну аяктаганыма 5 жыл болду. Дипломду алыш үчүн 2 жыл иштеп беришим керек экен мыйзам боюнча. Иштейин десем орун жок. Дипломду кантип алам дейт. Бул боюнча түшүнүңүз. Негизи эле ошол азыркы учурдагы жумушсуздук маселелеринин бири болсо керек. Бул боюнча биздин адисибиз бүгүн эфирдик саатка келбей калыптыр. Атайын ал жактагы өзүнүн жумуштары менен. Кийинки суроолорго 2 жылдык демени дайындаганда окуу жай өзү ошол жерден направление бериш керек. Өз мыйзам боюнча. Өз мыйзам боюнча ошол кайсыл ишке, кайсыл адистик боюнча, тармак боюнча направление болуп, ар жерде 2 жыл иштетип турган диплом. Демек бул университеттин көз каранды экен, ошентип айтсак болот. Рахмат. Саламатсыздарбы? Биринчи топтогу майыптарга кандай жеңилдиктер каралган? Мамлекет кепилдеген жеңилдиктерден айтып өтсөңүздөр, балким биз билбей жүргөн жеңилдиктер бардыр дейт. Бул биздин тармак боюнча дагы бар.
биринчи топтогу майыпталууга акысыз юридикалык жардам ошол квалификациялык юридикалык жардам акысыз берилет. Бул азыр жана жогоруда айтып кеткендей кылмыш, административдик, жарандык иштер боюнча акысыз адвокаттар берилет. Булар сотко чейинки өндүрүштөрдө акысыз мамлекеттин эсебинен адвокаттар жардам көрсөтөт. Акысыз дегенде түшүнбөш керек, бул таптакыр акысыз. Бул үчүн мамлекет ошол бекитилген токтомдо бекитилген тарифтин негизинде адвокаттарга ар бир катышкан үчүн мамлекет акы төлөп берилет. Ошол акысыз жардамды алып аткан адам ушу талап кылып ошол адвокаттан ишти толук ошо талаптагыдай аткарышын талап кылса болот. Кийинки суроо бизден Жайкал эжекебиз келген. Дейт, жөлөк пулдун суммасын сиздин алыскы тоолуу аймакта же шаарда жашаганыңыз өзгөртө албайт дейт. Бул мыйзам жазып атат окшойт менимче. Тактап айтканда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бардык жарандар бирдей суммада 700 сом өлчөмүндө мамлекет тарабынан жөлөк пул алат деген мыйзам иштейби? Анан канчалык кайсыл жерде деп жазып. Бизде Баткен районундарында жана шаарында 10% эмебиз бар. Алыскы район деген 10%биз бар. Өз негизи 800 сом, бизде 891 сом төлөп беребиз. Ар беребек, Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Салам радиосун угуп аткан учуруңуз бүгүн бизде юридикалык акысыз калкка акысыз консультациялык укуктар боюнча жооп алып берүүгө даяр эфирдик саатыбыз болуп жаткан учур. Бүгүн бизде ушул Баткен юстициянын Баткендеги башкармалыгы тарабынан атайын уюштурулган эфирдик саатыбыз жүрүп жаткан учур. Жана бүгүн бизде конокто Юстиция министрлигине караштуу мамлекет кепилденген юридикалык жардамды координация борборунун облустук координатору Бостонбаев Каныбек мырза, кадастр мамлекеттик мекемесинин Баткен филиалынын юристи Боронов Акбарали мырза, жана ошондой эле Баткен райондук социалдык башкармалыгынын юристи Осмонов Замирбек мырза, Баткен райондор аралык эмгек социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын мамлекеттик компенсациялар жана пособиялерди чектөө бөлүмүнүн сектор башчысы Шайдуллаева, Жайкал айым, сиздердин сурооңуздарга түз жооп бергенге аракет кылып атабыз. Мен дагы жеке өзүмдө суроо пайда болду. Азыркы күндө Кыргызстанда, анын ичинде Баткенде пособия боюнча же болбосо ушундай жеңилдиктер боюнча кайсыл тармак же болбосо кайсы калктын кайсыл катмары көбүрөөк жабыркайт, анан кайсыл суроолорго жооп алуусу кыйын болот? Юристтерден болобу же болбосо атайын мекемелерденби? Кайсынын эшигин каккылаш кыйын? Сиздерге көп кайрылган суроо боюнча. Бул суроо сиздерге көп кайрылган, мисалы үчүн юстиция башкармалыгына келип биз ушундай мынау демеден жооп ала албай атабыз, ушундай кагаздарды алайык десек же толук маалымат бербейт же ушундай дегендер вопрос. Эми бардык эле органдарга бар. Тиешелүү деңгээлде бардык эле органдарга арыз талаптар бар, бирок бул мен бир жерде бир нерсени айтып кетет элем. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөндө мына юридикалык жардамды эки бөлүккө бөлүп атат. Консультациялык укуктук, квалификациялык юридикалык жардам деп. И бул жерде маселе консультациялык укуктук жардамды кимдер бере алат? Бардык мамлекеттик органдар өздөрүнүн аткарган иши боюнча консультациялык укуктук жардам берүүгө милдеттүү. Бизде бир түшүнүксүз прецедент калыптанып калган бизге. Иштен маселе чыкса эле сөзсүз юристке же адвокатка жөнөтөбүз да, бул туура эмес да. Ошо ар бирибиз аткарган ишибиз боюнча ошол кайрылган жаранга толук маалымат беришибиз керек. Жаран эч качан мен аткарган ишим боюнча башка органдан барып сурабаш керек. Укуктарын, талаптарын. Мен мындай проблемам болду, мындай кылыш, мынаны чече албай калдым деп туруп, мен компетенцияма келген ишим боюнча башка мамлекеттик органдан же кызмат адамынан сураган туура эмес болот. Ошон үчүн ар бир мамлекеттик орган өзүнүн аткарган иши боюнча толук маселе берсе, сиз айткандай жанагы ар ким барып эшигин каккылаган маселелер азайып жоюлмак дегенден бар. Рахмат, биздин эфирибиз да соңуна чыгып баратат. Дагы угармандардан келген суроолорду күтөбүз. 771 69 05 69 WhatsApp номерибиз, жана түз чалып дагы сурооңуздарды калтырсаңыздар болот. Анын дагы бир суроо, азыркы күндө ошол сиз айткан маселелер боюнча жалпы эле айыл жергесиндеги айрыкча бизде бул жакка көптөгөн суроолор келди, баарысын максималдаштырып бергенге аракет кылайын. Миграцияда жүргөндөр балдарын бул жака чоң энесине, чоң атасына же дагы бир жакын тууганына таштап кетип атышат да.
Анан аларды кайра Москвага же болбосо Россиянын кайсы бир шаарына же башка бир мамлекетке чакыруу үчүн атайын кагаздар толтуруш керек экен. Анан кандай кагаздар ушулар тууралуу айтып өтсөңүз, ал жактан бул жакка чакыруу себеби көптөгөн суроолор бар да бул жерде. Биздин аткарган юстиция министринин аткарган иши боюнча айтып аткан болсом, бул маселеге тиешелүү. Биздин мамлекеттик нотариустардан же жеке нотариустардан барып ошол баланы ошо чет өлкөгө алып кетип аткан жаран ата энесинин макулдугун алат. Кат жүзүндөгү нотариалдык түрдө бекитилген. Мен паланчынын баласын алып кетип атам. Бул атасынын макулдугу, мен паланчы дүгүнчү баламды мына чет өлкөгө алып кетишине макулдугун берем деген неме менен. Ал сөзсүз алып кетип аткан адам 18 жаштан ашкан дееспособный ошол Кыргыз Республикасынын жараны болуш керек. Рахмат. Кийинки суроолор саламатсыздарбы? Мен контракттык негизде аскер кызматында иштедим. Экинчи контракттын ортосунда үй бүлөлүк шартка байланыштуу бузуп жумуштан чыктым. Азыр кайрадан ошону улантсам болобу? Анан кандай жолдору бар юридикалык жактан деп жазыптыр. Бул боюнча үстүрттөн болсо да. Контракттын негизинде жумушта иштеген. Аскердик кызматта. Эми ар бир контракт деген сөз бир келишим деген эле сөз. Ал жерде караш керек. Контракттын шарттары. Контрактты жоюунун шарттары. Расторжение контракта. Бир тараптуу кандай жоюлат, анан эки тараптын немеси менен кандай шарттарын карап неме кылабыз. Эми бул аскердик немеси болгон үчүн мен толук айтып бере албайт экенмин. Жарандык келишимдердин негизинде толук каралган. Бир тараптуу бузса болот келишимди, эки тараптын макулдугу менен бузса болот. Ал жерде кайра ошол келишимдин шарттарын, келишимди кайрадан түзүү, возобновление кылуу боюнча шарттары каралган. Жарандык келишимдин негизинде боло берет. Кийинки суроолор. Ассаламу алейкум. Менин суроом мындай дейт. Атам 6 аял алган дейт. 12 баласы бар. Анын 10-у көчөдө жүрөт дейт. Биринин да үйү жок. Ушундайга өкмөт кантип кандай жардам береби деп сураптыр. Биздин Максутов аттуу угарманыбыз. Эми шарты бар жарандарга ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары Баткенде мисалы үчүн Баткен шаардык мэриясы муну менен алектенип аткан болуш керек. Жашы эгер балдарын карай албай калса, жашы жете электерди балдарды кароочу атайын интернет үйлөргө жөнөтүш керек. Анан эгер жашы жеткен жаран боло турган болсо, жер бөлүп берүү маселесин, анан жана башка дагы социалдык жардамды көрсөтүү боюнча ошол Баткен шаарынын мэриясы аныктап өзү немесине карап, финансылык мүмкүнчүлүгүгө караша жардам берсе болот. Кийинки сурооду окуп коеюн, мен да жакшы түшүнбөдүм, балким. Бөжөй айылында дейт, гавионго иштегендерге ун, май жарымын берип, жарымын бере элек. Ошого жооп бересиздерби, берсеңиздер дейт. Бул кайсы жардам боюнча экен, мен дагы толук маалыматым жок. Толугураак жазып жөнөтүңүз, Байжигитов мырза. Менче өкмөттөн чегерилген жардамбы же атайын демөөрчүлөрдүн демилгеси менен болгон жардамбы, балким пандемия учурундагы жардамбы, аны так жазып жөнөтсөңүз биз толугураак жооп алып бергенге аракет кылайык. Угармандарга эсиңизде сала кетүүчү нерсе, бизде Юстиция министрлигинин 30 ноябрдан 5 декабрга чейин калкка акысыз юридикалык жардам берүү декадасынын алкагында эфирге чыгып аткан учурубуз. Бүгүн бизде дал ушул эң негизги көйгөйлөр болгон адистердин юридикалык суроолоруңуздарга жооп алып берүүгө аракет кылып турган учурубуз. Сурооңуздар болсо биздин видеонун астына жана ошондой эле биздин WhatsApp номерибизге дагы жазып жиберсеңиздер болот. Акыркы суроолорду берейин. Кошумчалап кетсем, бизде Юстиция министринин алдында атайын ошол консультациялык укуктук берүүчү борборлорубуз бар. Бул адреси Лейлик районунда, Исфана шаарынын райондук мамлекеттик администрациянын 1-этажында, Кадамжай районунда ошо райондук администрациянын 1-этажында жайгашкан. Ошол жарандар кайрылып, ал жерде биздин атайын биз менен келишим түзгөн биздин регистрге кирген адвокаттар отурат. Акысыз түрдө ошол консультацияны алса болот. Бизде Баткен облустук юстиция башкармалыгынын кеңсесинде жайгашкан. Анан мен өзүм ошол мамлекет кепилдеген юридикалык жардам координациялоо борборунун координатору, ошол Баткен облустук юстиция башкармалыгынын мекемесинде жайгашканбыз. Ушул жерге барып, жарандар өздөрүн кызыктырган маселе, суроо, талаптары боюнча жооп алса болот. Жогоруда сурообузга толуктап жазыптыр.
жок Селет трасса боюнча дейт. Мен дагы түшүнбөдүм. Толугураак жазып жиберсеңиз, балким пандемия учурундагы жардамдарбы же Селет трасса, бул кайсыл эмне деген түшүнбөдүм. Толугураак жазып жибериңиз, урматтуу Нурмамат угарманыбыз. Мага жер мага да бөлүп бергиле деп жазыптыр биздин угарманыбыз. Бул жерде жер бөлүп берүү боюнча сүйлөшкөн жокпуз. Жер бөлүп берүүнүн укуктары, сиздин милдеттериңиз тууралуу сүйлөшүп аткан учурубуз. Негизи эле азыркы учурдагы жаран, Баткен шаарынын жараны дейлик, ушу жер боюнча биз тактап дагы угармандарга кененирээк маалымат иретинде айтып өтөлү. Мисалы мен эч жерде өкмөттөн жер ала элекмин. Баткен шаарында төрөлгөм, Баткен шаарында туулуп өскөм да. Анан мен жер алуу үчүн кайсыл документтерди кайсыл жака алып барышым керек? Жер алуу үчүн биринчи ошол 18 жашка толгон Кыргыз Республикасынын жараны ошол жер алуу үчүн жашаган жериндеги жергиликтүү башкаруу органына, азыр эми Баткен шаарында Баткен шаар мэриясына жер алуу үчүн арыз менен кайрылыш керек. Мэрдин атына арыз менен кайрылат. Ал ошол бизден Госрегистр, мамлекеттик каттоо кызматынан жери жоктугу тууралуу тастыктама алыш керек. Ошол эгер ошол жашаган жериден үй бүлөлүк ушул справка алыш керек жашагандан жеринен. Анан ошолорду толтуруп Баткен шаарынын мэриясына алып барып тапшырыш керек да. Рахмат. Жогорудагы биздин сурообуз баягы 6 аял алган боюнча толуктап жазыптыр бул жака. Атамда жер көп, бирок бир баласы жер бербейт, жада калса биздин үлүш жерлерди да бербей жатат дейт. Азыркы учурда кантип алсак болот дейт да. Эми үлүш бул жеке менчик болуп эсептелинбейт, айыл чарба багытындагы жер болуп эсептелинет. Үлүштү бергенде ошол ар бир үй бүлө мүчөсүнө бөлүнүп берилет. Тең бөлүнүш керек. Ошол үлүштүн билесиздер, китепчеси бар. Китепчесинде ар бир үй бүлөсүнүн мүчөсүнө ошо бекитилген ошол тартипте, ошол тармактын, ошол аймактын өзүнүн жер фондунун өлчөмүнө жараша берилет да. Мисалы ар жерде ар кандай болгон үчүн ошол боюнча карап туруп неме болот. Бул жерде ошол талап кылып ар ким өзүнүн немесин бөлүп алса болот. Ошол китепте көрсөтүлгөн долясыны бөлүп алып өзүнчө пайдаланса болот. Бир тараптуу отказ кылып ээлеп алганга мыйзам жол бербейт. Эгер ал ээлеп ала турган болсо, ошол өзүнө бөлүнгөн гана үлүштү алып иштетип неме кылса болот. Башкаларыныкыны неме кылганга мыйзам жол бербейт. Бул жерде жогоруда Бөжөй боюнча суроо экен. Ошо толуктап жазыптыр. Бөжөй айылында сел жүрчү сайларга дамба, сымтор жаап жүрүп иштегендерге жардам бергенин жарым-жартылай барбай калыптыр. Бул боюнча маалыматтар барбы? Менде жок экен бирок. Бул боюнча бизде маалымат жок экен. Бул эми аныкташ керек. Бул мамлекет тарабынан программа. Эми ашар жолу болсо ким төлөп берет эле го. Мисалы үчүн бизде көп данбалардыкы менин билишимче көп эле жерде ашар тартипте болот. Эгер жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары же өзгөчө кырдаалдар министринин немеси ошолордун аткарган иши боюнча боло турган болсо, алар менен түзүлгөн келишим негизинде болушу мүмкүн. Анан берки ашар жолу болгон болсо. Ошо. Рахмат. Кийинки суроо Жайкалайымга экен. Күйөөм дейт, бели сынып жумушка жарабай жүрөт. Өзүм үй кожекесимин, эч жерде иштебейм, 3 балам мектеп жашында. Же жөлөк пул да калбайм. Мага жумуш таап бере аласыздарбы же жөлөк пул чегерүү мүмкүнчүлүгү барбы деп жазыптыр. Эгерде күйөөсүн бели сынуу эме кылса, комиссиядан өтсө, мисектин негизинде биз соцпособие чегерип бере алабыз. Анан доходдору эң төмөнкү деңгээлден ашпаса, балдарга пособие чегерип беребиз. Рахмат. Биздин сериал сурообуз дагы келиптир. Сотко берип алам десем дейт, ошол баягы атасынын жерлерин, үлүш жеринен сырткарда жерлери бар экен. Ошол жерлерин алам десем, сени өлтүрөм деп, ушуга кантип жардам бере аласыздар? Мен Баткенден болом дейт. Чындыгында ушу бир туугандардын ортосундагы жогоруда башталган суроо да. Жок, бул атасы тирүү экен ошо. Атасы өтүп кеткен окшойт менимче. Наследство кылып туруп, ошол мурас аштырып, ошонун негизинде эгер неме макулдашуу жолу менен чечилбесе, сот аркылуу сот бөлүп берет кимиси кайсы. Дагы бир суроо.
мамлекет төлөп бере турган болгон дейт, ашар жолу менен эмес, 1 ай иштегенбиз дейт. Демек бул мамлекетке ошол ким менен кепилдиктүүсүңөр, келишимди караш керек. Если келишим боюнча төлөп бере турган убакыттын ичинде төлөп бербеген болсо, ошол келишимдин шарттарын аткарбады деп туруп, ошол төлөп бере турган тараптын үстүнөн арыз жазса болот, сотко кайрылып, соттун негизинде ошол немени өндүрүп алса болот. Рахмат, урматтуу угармандар, сиздердин келген суроолоруңуздарга болушунча жооп алып бергенге аракет кылдык. Биздин конокторубузга да чоң ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңыздарды бөлүп, биздин эфирдик саатка келип бергениңиздер үчүн. Мындан кийин сиздерден суранат элем, биздин ушул Салам медиа каналындагы ушул эфирден кийин дагы адамдар суроо жазат, ошол жерге жооңуңуздарды жазып турасыздар деген үмүттөмүн. Ыраазычылык билдиребиз, чынын ишиңиздерге ийгилик. Угармандарга дагы бир эскертүү салып кетейин. 2020 30 ноябрынан 5 декабрга чейин Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги менен мамлекет кепилдиги юридикалык жардамды координациялоо борбору тарабынан уюштурулган калкка бекер укуктук жардам берүү декадасын алкагында эфирге чыкты. Декаданын негизги максаты калктын аяр катмарын укуктук корголоо деңгээлин жогорулатуу, элге укуктук жардам көрсөтүп, укуктук сабатын жогорулатуу, сот адилеттигине жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо, жарандардын мыйзамдуу укуктарын, кызыкчылыктарын жана эркиндигин ишке ашырууга көмөктөшүү. Ошондой эле бул декада 10 декабрда белгилөөчү адам укугунун күнүнө арналып уюштурулган. Эсиңизге сала кетсек, 48-жылы дал ушул күнү Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы адам укуктарынын жалпыга бирдей декларациясын кабыл алган деп жарыяланган. Дал ушуга байланыштуу бүгүн биздин эфирибиз дагы ушуга декада менен биргеликте чыкты. Конокторубузду дагы бир жолу айтып өтөйүн, Юстиция министрлигине караштуу мамлекет кепилдиги юридикалык жардамды координациялоо борборунун облустук координатору Бостонбаев Каныбек мырза болду. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Баткен филиалынын юристи Боронов Акбарали мырза болду. Жана ошондой эле Баткен райондук социалдык башкарманын юристи Осмонов Замирбек мырза. Баткен райондоралык эмгек социалдык өнүктүрүү башкармалык мамлекеттик компенсациялар жана пособияларды чектөө бөлүмүнүн сектор башчысы Шайдулаева Жайкал айым болду. Угармандар, сиздердин ошол болгон сурооңуздарга жооп берүүгө аракет кылдык. Кийинки эфирде саламдашканча саламыңыз түз болсун.